Саламатсыздар, кутмандуу кечиңиздер менен эфирде Ош жаңылыктары, студияда мен Гүлзин Абдирашид кызы. Алга чиберүүбүздүн башында бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Ош шаары менен Ош облусунун жыл жыйынтыгы чыгарылды. Жеңишбек Токторбаев Ош шаарынын мэри болуп дайындалды. Мамлекеттик жана коомдук ишмер Абдивайит Тажибаев 95 жаш курагында каза болду. Ош шаары менен Ош облусу жыл жыйынтыгын чыгарды. Ага министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев катышты. Жыйындын жүрүшүндө жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өткөн жылдагы ишинин жыйынтыгы жана быйылкы жылга пландар айтылды. Президенттик администрациянын жетекчиси жыйындын алкагында жазгы талаа иштеринин жүрүшү жана даярдыгы боюнча тийиштүү жетекчилерге протоколдук тапшырмаларды берди. Кененирээк кабарчыбыз Миргүл Бокошова айтып берет. Жыл жыйынтыгын чыгарган Ош шаарынын коллегиясында алгач министрлер кабинетинин төрагасы жаңы мэр Жеңишбек Токторбаевди мэриянын жамаатына тааныштырды. Ош шаарында акыркы убакта жакшы чоң жумуштар жүрүп жатты, бирок баары бүгүнкү күнгө чейин мындан да ары жасай турган жумуштар көп. Жарандардын кайрылууларына толук кандуу. Андан соң муниципалитеттин 2024 жылда аткарган иштери талкууланды. Калада 4 ишкана ачылып, 3000 жаңы жумуш орун түзүлгөн. Ар кандай багытта 43 объекти пайдаланууга берилген. Бирок Ош калаасы салык жыйноодо белгиленген норманы аткара албай калган. Биз өзүбүздүн береки планыбыз бар эле, бюджет толтуруу боюнча ошол ишке ашпай калды. Бул бир ипотекалык жаатта бир жерлерди курулушка сунуштап атканбыз. Аларыбыз дагы ошол өтпөй калып, жетишпей калдык да жылдын акырына. Ошондон бир аз бизде бюджет толбой калды. Чечкиндүү кадамдарга барып, инвесторлорду тартып келишибиз керек. Анан бизге чоң тапшырма да коюлган Садан Нуркожоевичте. Инвесторлор биздин артыбыздан жүгүрбөй, биз инвесторлордун артынан жүгүрүшүбүз керек. Анан бир гана чет элдик эле инвесторлор эмес, биздин ата мекендик инвесторлор деле көп жерде уже ишке жарап, алар дагы кандайдыр бир ишканаларды курабыз деп калды. Аларды да колдоп турушубуз керек. Төрага жаңы мэрге шаардын инфраструктурасын комплекстүү өнүктүрүү, жарандардын жашоо сапатын жакшыртуу, жаңы жумуш орундарын түзүү боюнча тапшырмаларды берди. Касымалиев быйыл республикалык маанидеги 100 ишкананын тизмеси аныктала турганын айтты. 2024 жылдын жыйынтыгы боюнча ички дүң продуктунун көлөмү алдын ала баалоо боюнча 1 триллион 523 миллион сомду түзүп 9% көбөйдү. Кумторду кошпогондо биздин өсүш 10,3%га өсүш катталды да. Мен жана өзүм сөзүмдө да айтып кеттим, акыркы 3 жылда мына ушу өсүш темпи 9% менен келатабыз. Биздин алдыга 2030 жылга койгон чоң пландарыбыз бар. Ал жерде биздин ички дүң продукциябызды 30 миллиард долларга жеткирүү да. Төрага облустук жыл жыйынтык коллегиясына да катышты. Салык жыйноо Ош облусунда тескерисинче ашыгы менен аткарылган. 12 айдын ичинде 128 жаңы ишкана ачылып, 1400гө жакын иш орну түзүлгөн. Былтыр Ош облусунда 5 айыл аймак, ал эми ирилештирүүнүн натыйжасында дагы 12 айыл аймак жана 3 шаар дотациядан чыккан. Ушу Толкен тармагыбыздагы быйыл жакшы өндүрүш алып келгенге байланыштуу алардан түшкөн төлөмдөр, алар инфраструктура деп коет, роялити салыгы дейт 50% бизге түшөт. Ошондой эле көмөркенден түшкөн жанагы эле ушу киреше салыктардын негизинде биз 25-жылга Кудай буйрса дотациядан чыктык. Дотациянын көлөмүнө келип кетсек. Дубанда калк муктаждыгын чечүүгө багытталган соцблокто да аткарылган иштер арбын. 2024 жылы мамлекеттин каржылоосу менен Ош облусунда 59 объект бүткөрүлдү. Алсак, билим берүү тармагында 14 мектеп, 3 бала бакча, ошондой эле 1 спорт зал, 1 футбол аянтчасы. Таза суу тутуму 11 айылга жаңы киргизилген. Капиталдык оңдоо иштеринен 19 объект өткөн. Чоң Алай районунда Памирден келген кыргыздар үчүн 10 турак жай салынып берилген. Кара Суу районунда жаңы барак айылы түптөлүп, 101 үй курулду. Жаңы айылды түптөө үчүн мамлекеттен 453 миллион сом каражат жумшалган. Мындан сырткары башка булактардын колдоосу менен жалпы 72 объектте курулуш жүрүп, пайдаланууга берилди.
2024 жыл жолчулар үчүн дагы жемиштүү жылдардан болду. Мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн алгачкы долбоору да дал ушул дубанда ишке ашты. Жол тармагында 2024 жылы Ош облусунда 138 чакырымдан ашуун аралык асфальтталды. Алардын көлөмдүүсү Ош, Баткен, Разаков унаа жолунун 19 чакырым аралыгы реконструкцияланды. Мамлекеттик бюджеттен 1 миллиард 15 миллион сом жумшалды. Өзгөн айланма жолу 14 чакырым болуп бүткөрүлдү. Инвестициянын көлөмү 2,6 миллиард сом. Бул каттам мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн алкагында салынды. Каракулжа Алайкуу районунун 20 чакырымы асфальтталды. Жумшалган каражат 153 миллион сом. 10 километр аралыгы жергиликтүү демөөрчүнүн колдоосу менен бүттү. Жыйында инвестициялык климатты жакшыртууга карата аракетти күчөтүү талабы коюлду. Дубанды өнүктүрүү үчүн 78 пункттан турган иш план кабыл алынды. Кара Суу районунун 90 жылдыгын белгилөө алкагында аталган районда быйыл бир топ өнөр жай ишканалары ишке берүүнү максат коюп атабыз. Алардын ичинен эң алгачкысы болуп, ынтымак айыл аймагында кыш чыгаруучу заводду ишке беребиз. Жакынкы аралыкта дагы 9 өндүрүштүк ишканалардын курулушуна капсула салабыз. Өсүштөр менен бирге өксүктөр да жок эмес. УКМКнын Ош облустук башкармалыгы тарабынан Ошто жер пайдалануу тармагы эң коррупцияланган тармак деп аталды. Жер тилкелердин мыйзамсыз берүү боюнча жалпы 58 кылмыш иши козголгон. Жер мыйзамдарын бузуу фактысы менен 71 кызматкер кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Ош шаары боюнча жалпы аянты 22,49 гектар жер кайтарылып берилди. Ош областы боюнча жалпы аянты 87,147 гектар жер кайтарылып берди мамлекетке. Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Нуркожоевичтин тарабынан коюлган бардык милдет тапшырмаларды өз убагында сапаттуу аткарылышын жана жарандардын кайрылууларына толук кандуу өз мөөнөтүндө жооп берүүнү жеке көзөмөлүңүздөргө алып, бул боюнча жоопкерчилигин күчөтүңүздөр. Муну менен катар төмөнкү маселе тапшырмаларды аткарууну колго алыңыздар. Бул Ош облусунун аймагында бардык жетекчилер, мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер ак тилден таза, коррупцияга аралашпай мамлекетибизге кызмат кылып, өзүбүзгө тагылган милдеттерди так аткарышыбыз керек. Бюджеттин киреше бөлүгү өндүрүштүн көлөмү боюнча пландык көрсөткүчтөргө жетишүүнү камсыз кылуу, салык жана салык эмес төлөмдөргө берилген план тапшырмаларды аткаруу. Мен бул жөнүндө да өзүнчө айтып кеттим. Инвесторлорго жагымдуу климатты түзүү. Ар бир райондо инвесторлор келип, долбоорлорун ишке ашыра турган өнөр жай зоналарын уюштуруу зарыл. Адылбек Касмалиев жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын жарандардын кайрылуусуна ыкчам жана натыйжалуу жооп берүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Миргүл Бокошова, Нурдөлөт Сантаев, Ала 24, Ош. Ош облусунун Кара Суу районунда 2 балдар бакчасы пайдаланууга берилди. Мектепке чейинки билим мекемелеринин ачылуу аземине министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Жаңыдан салынган имараттарда балдар үчүн бардык шарттар камтылган. Ош облусуна жасаган иш сапарын алкагында Минкап төрагасы Кара Суу районундагы 2 бала бакчанын ачылуу аземине катышты. Мына ошол 2 балдар бакчасы Кара Суу шаарында жана Манас айыл аймагында курулган. Курулушка мамлекет тарабынан жалпы 170 миллиондой каражат сарпталды. Телман айылына 140 орунду, Нариман айылында 120 орунду балдар бакчасы пайдаланууга берилди. Нариман айылындагы балдар бакчасынын курулуш иштери 2023 жылдын ноябрь айында башталган. 2 кабаттан туруп 120 орунга ылайыкташтырылган. Азырынча балдар кабыл алына элек. Бул бакчаны 20 жылдан бери күтөбүз. Бул планда бар эле. Эми 20 жылда бүттү. Нариман айыл өкмөтүнүн тарыхында биринчи жолу жаңы садик ачылып атат. Бул жерде бардыгы мемлекет тарапынан бардык шарттар даярдалды уже, жасалды. Манас айыл өкмөтүнүн тарабынан идиш аяктар, постелдар, оформление берилди. Манас айыл өкмөтүнүн Нариман айылында 3 жаштан 6 жашка чейинки балдардын саны 1200гө жетет. Буга чейин аталган айылда жаңыдан салынган балдар бакчасы болгон эмес. Мындан улам жашоочулар балдардын келечеги үчүн түзүлгөн шартка кубанып жатканын айтышат. Балдар бүт шаарга барат эле, анан башка айылдарга барат эле, анан частный садиктерге барат эле.
азыркы күндө именно бизге ушундай садик керек болчу. Өкмөтүбүзгө рахмат, ушундай садикти колдоп проектибизди мына ушул садик азыркы күндө бүтүп отурат. Кубаналы 2 күн болуп атат. Нариманда буга чейин жаңы бала бакча болгон эмес. Эми өзүбүз ушундай заманбап бала бакчага барбасак дагы мындан кийин неберелерибиз, чеберлерибиз келет. Шарга каттайт элек балдарыбызды бакчага бериш үчүн. Эми бул жакка алып келебиз деп кубанып турабыз. Ал эми Кара Суу шаарындагы 140 орунга ылайыкташкан балдар бакчасы дагы заманбап шартта салынган. Ар бир тайпада 20дан бала кабыл алынып, 18 кызматкер жумуш менен камсыздалат. Биздин бала бакчабыз 140 орунду болду. Бул жерибизде негизи кенже тайпадан баштадык. Кенже тайпанын баардык көрүнүштөрү аябай сонун. Оформлениясы дагы азыр заманбап стилде даярдалды. Андан бул жер жат уктоочу бөлмөбүздө 20 кровать балдар үчүн. Бул кенже тайпа болгон үчүн 1,5 жаштан 2,5 жашка чейин. Бул жакта дааратканасы өзүнчө, кол жуучу жайы. Телман айылындагы мектептин бала бакчанын сметалык баасы 124 миллион, ал эми тендерлик баасы 100 миллион. Бул 2022 жылы долбоорлук иштик кагаздары иштелип чыгып, декабрь 2023 жылдын башында курулуш иштери башталган. Ал эми Нариман бала бакчанын курулуш иштери 23 жылы башталып, 24-25-тин башында пайдаланууга берип турабыз. Наримандагы 120 орунду бала бакчабыздын сметалык баасы 80 миллион, ал эми тендерлик баасы 70 миллион түшөт. Белгилей кетсек, 2024 жылы Ош облусунун аймагында 2 балдар бакчасынын курулушу аяктап пайдаланууга берилген. Айымкан Исралы кызы, Азам Бузириков, Ош жаңылыктары. Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы кызматташуу бардык тармактарда чыңдалууда. Бул тууралуу Россиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров кыргызстандык кесиптеши менен болгон жолугушууда билдирди. Лавров эки мамлекеттеги жалпы саясий, экономикалык жана гуманитардык кызыкчылыктар гана эмес, маданий, тарыхый жана социалдык багыттарда байланыштырып турарын белгиледи. Эске салсак, Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Россияда расмий иш сапары менен жүрөт. Тышкы иштер органдарынын жетекчилери кыргыз-орус стратегиялык өнөктөштүгүнүн жана актуалдуу маселелерди талкуулашат. Учурда өлкөдөгү жолдордо жана ашууларда жол тейлөө ишканалары тарабынан жолду кардан тазалоо, инерттик материалдарды чачуу иштери тынымсыз жүргүзүлүүдө. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникациялар министрлигине билдиришти. Ведомстводон маалымдашкандай, Бишкек-Нарын Торгар-Тууна жолунун Долон, Кызылбел ашууларында кум туз аралашмасы себилип, жол тазалоо иштери жүрүп жатат. Мамлекеттик жана коомдук ишмер Абдивайыт Тажибаев 95 жаш курагында каза болду. Бүгүн Тажибаевдин акыркы сапарга узатуу зыйнаты өттү. Ага жогорку кеңештин депутаттары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, коомдук ишмерлер жана жакын саналаштары катышты. Маркумдун сөөгү өзү туулуп өскөн кичи мекенине, Нокат районунун Көтөрмө айылына коюлду. Мамлекеттик жана коомдук ишмер Абдивайыт Тажибаев 95 жаш курагында дүйнө салды. Бүгүн анын акыркы сапарга узатуу зыйнаты Нокат районунун Кыргыз Ата айыл аймагынын Көтөрмө айылында болуп өттү. Митинг рехвимге маркумдун жакындары, жогорку кеңештин депутаттары, коомдук ишмерлер, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана айылдаштары катышты. Абдивайыт Тажибаев 1930 жылы 9 майда Нокат районунун Көтөрмө айылында туулган. 1950 жылы Ош шаарындагы педагогикалык окуу жайды аяктаган соң эмгек жолун мугалимдиктен баштаган. Ташкент жана Москва шаарларында билимин тереңдетип келген. Колхоздор деп коюлду, колхоздордун ишин, эмгекчилердин эмгегин баалап, булардын муктаждыгын чечип, ушул колхоздорду өнүктүрүүдө кандай иштерди алып барыш керек эле, ушулардын баарынын аябай жокшого кол калган. Ушул айыл жерлеринде биринчи баягы техникаларды алып келүү боюнча кайсы эгиндерди эксек эл байыйт, кайсы мектептерди курсак
канча мектеп курсак балдар жакшы окуйт деген ушундай аябай демил келчү эле да. Абдибайит Тажибаев элдин эсинде калыс, иш билги, жоопкерчиликтүү жана эл үчүн кызмат кылган жетекчи катары көпчүлүктүн эсинде калды. Ал өзүнүн жетекчилик кызматтарында адамдардын турмуш шартын жакшыртууга багытталган иштерди жасаган. Сергектиги, сезимталдыгы, дүйнөгө болгон көз карашы, руханий байлыгынын күчтүүлүгү, күчтүү жетекчи экендигин, чыгаан патриот кыргыздын уулу экендигин тарыхта далилдеп койгон. Анткени бул кишинин жасаган иштери опол тоодой баасы жок, кайталангыс кылымда бир жаралчу киши катары бул ар бир кыргыз элинин бул кишини билген, жакындан билген, эмгегин билген, жакындан түшүнгөн адамдардын жүрөгүндө түбөлүк сакталат. Аны менен иштешкендер жана замандаштары анын жөнөкөйлүгүн, уюштуруучулук жөндөмүн жана кичипейил сапаттарын айтышты. Эрдик менен Тете жасаган иштерин эскерип кеттик. Ол кишинин жеке адамдык жакшы сапаттарын айтып өттүк. Анан эми турмуш жашоо деген табиятты эч ким өзгөртө албайт экен да. Ошон үчүн мына 95 жашында арабыздан кетип атат. Анан эми ушул жерде мен деле аксакал куракка келип калдым. Мына ушул жерде жаштарга насаат иретинде айттым. Ушундай даңктуу, даңазалуу аталарыңарды, абаларыңарды, агаларыңарды дайыма эскерип жүргүлө. Тажибаев ата катары үй бүлөлүк баалуулуктарга чоң маани берген жана балдарынын терең билим алуусу үчүн бардык шартты түзүп бергендиги айтылды. Колунан келишинче бул киши эл үчүн өзүнүн эмгегин аяган жок, иштебеди жакшы. Биз ыраазыбыз. Мына эми азыр бүгүнкү коштошуу күн болуп атат. Элдин бардыгы ал киши жөнүндө абдан жакшы сөз айтып атат. Биз толкунданып ыраазы болуп атабыз. Кана эмесе бизде атадай болгусу келет. Атага жетиш кыйын экен. Бирок ошого жакыныраак болуп, атанын жасаган иштерин көрүп, биз да ушул бүгүнкү чейин сыймыктанабыз. Эмгек жолунда бир катар жогорку сыйлыктарга ээ болгон. Ал эмгек кызыл туу жана ардак белгиси ордендери менен сыйланган. 3-чү даражадагы Манас ордени жана даңк медалдарынын ээси. Кыргыз Республикасынын жаратылышты коргоого эмгек сиңирген кызматкер жана башка бир канча сыйлыктарга жетишкен. Жаңылай Каныбек кызы, Ибрагим Төлөбаев, Ош жаңылыктары. Нокат районунун Кулатов айыл аймагындагы жер семирткичтерди өндүрүү Кыргыз жер семирткич заводу курулууда. Курулушу былтыр декабрь айында башталган. Мында негизинен Амафос жер семирткичин чыгарат. Бүгүнкү күндө завод курулуучу жерге электр линиялары тартылып, трансформатор орнотулуп жана контейнерлер түшүрүлүп, инвесторлор тарабынан жабдууларын орнотууга атайын сарай курулган. Өлкөдөгү алгачкы ири заводдун курулушуна кабарчыбыз токтолот. Өлкөдө алгачкы жолу жер семирткичтерди өндүрүүчү заводдун курулушу жүргүзүлүп жатат. Ал Нокат районунун Кулатов айыл аймагында жайгашкан. Бул аталган заводдун курулуш иштери 3 жыл аралыгында бүткөрүлөт. Сыйымдуулугу 500 000 тоннаны түзөт. Эгер толугу менен ишке берилсе, 3000ге жакын жаран туруктуу жумуш ордуна менен камсыз болот. Аталган заводдун курулуш иштери менен жеринен министрлер кабинетинин төрагасы көрүп жатат. Бурдун 25-леринде ушу 23 машинеден түзүлгөн грузовой чоң жүк ташуучу машинелерден түзүлгөн машина эми оборудование жабдуулар баары келип, азыркы учурда мына ушу курулуш, монтаждоо иштери жүрүп турат. Сөзсүз түрдө бул заводдун бизге жана биздин ушу айыл чарба багытында иштеген фермерлерге, чабатырларга, багбанчыларга керектүү. Себеби жылына бизге ушу жер семирткичтердин керектүү көлөмү 250 000ден 300 000 тоннага чейин жер семирткич керек. Анан эми буга чейин мындайча айтканда 100% биз импорттон көз каранды болгонбуз. Мына Кудай буйруса бул заводдун биринчи линиясын апрель айларында ишке киргизген атат. Баш аягы заводдун мындай ушу жер семирткич чыгаруу көлөмү
биздин толук өзүбүздүн керектебибизди камсыздап дагы ошо экспортко да мүмкүнчүлүк түзүлгөн атат. Бул заводдун курулуш иштеринин биринчи этабында азыркы учурда 60% аткарылды. Ал үчүн атайын ушундай заманбап жабдуулар алынып келинген, трансформаторлор орнотулуп, электр линиялары дагы тартылган. Жабдуулар үчүн атайын ушундай сарайлар орнотулган. Гуминовый комбинированный удобрение чыгарганга бизде шартыбыз болот. Андан кийин дагы бир чоң курулуш, бул азот соединение менен карбамидтерди чыгаруу боюнча дагы чоң проект. Ал дагы ушул эле проекттин ичинде, ал да өзүнчө бияка түшөт. Ага чейин биз ушул гуминовый комбинированный удобрениени чыгарып аткан убакта, жер семиртип чыгарып аткан убакта биз азоттук, фосфордук сырьёлорду Россия Федерациясынан алып турабыз. Андан кийин биз ушу өзүбүздө фосфориттин кен байлыктары бар. Ал кен байлыктарды алабыз, азотту өзүбүз бияктан өндүрөбүз. Ошентип толугу менен биз 3 жылдан кийин чет жакаттарга биз мындай көз каранды болбой калабыз. Тескерисинче биздин ушул заводдун толук мүмкүнчүлүгү, кубаттуулугу 500 000 тоннага чейин чыгарылат. 500 000 тонна азоттук жер семирткич, анан 200 000 тонналык гуминдик жер семирткичтер болот. Ишкананын ээлеген аянты 102 гектарды түзөт. Долбоордун баасы 260 миллион акш доллар. Бүгүнкү күндө өндүрүлгөн продукциянын биринчи этабы апрель-май айларында чыгарыла баштайт. Зарина Рахманбердиева, Мирзат Нуманов, Ош жаңылыктары. Мына ушундай жагымдуу самалык бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайт. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат күтөт. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.